Бүгін Манас шаарында Жалал-Абад эл аралык университетинин алдында Шифа клиникасынын ачылыш аземи орун алды. Саамалыкка Индия, Пакистан, Турция, Непал жана коңшу Өзбекстандан бир катар коноктор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медицина кызматкерлери, окуу жайдын студенттери катышты. Алар клиниканын ачылуусу менен куттуктап, белектерин тапшырышты. Медетбек Каримбекович Сакабаевга уйгарлат. Бүгін Манас шаарында Шифа клиникасынын салтанаттуу ачылыш аземи менен Кыргыз Республикасынын президентинин, Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевичтин жана аппараттын атынан чын дилимден куттуктайм. Бул медициналык мекеменин ачылышы Жалал-Абад облусу үчүн гана эмес, жалпы өлкөбүздүн саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарындагы маанилүү тарыхый окуялардын бири. Кыска убакыт аралыгында Жалал-Абад эл аралык университети билим менен практиканы айкалыштырган заманбап борборду түзүүгө жетишти. Жеке клиникалардын шаарларда мамлекетибизде көп ачылышы бизди кубандырат. Себеби дегенде ар дайым медицинада бардык тармакта конкуренция болуш керек. Конкуренция болгон маалда гана ушул жерде прогресс болот. Мен эмгек жамааттын атынан айтамын, ушулерге жаңы азыр операцияларды ачып, заманбап медициналык жабдуулар келиптир. Биз мунун бардыгын угуп көрүп атабыз. Бизден жардам көрсөтүлгөн жардам болсо биз даярбыз. Биз кыйналсак, сиздерге кайрылсак, сиздер биз менен кошо иштешип, чогуу иш алып барат деген чоң жакшы үмүттө турабыз. Аталган клиника ачылары замат эле бир бейтапка акысыз операция жасалды. Бейтап Базаркоргон районунун 5-чон айылынын тургуну Базаркүл Каракозуева айтымында көп убакыттан бери өт оорусунан жабыркап келген. Бүгүн атайын аппараттын жардам менен өтүндөгү ташты алдырып, 2 саат аралыгында эле өзүнө келген. Операция өтө жеңил өттү. Менимче баары жакшы. Ооруган эч жерим байкалган жок. Азыр уколдардан кийин туруп, суу ичип, басып жатамын. Оорулуубуз көп жылдан бери өтүндөгү таш оорусу менен ооруп жүргөн. Ар кандай леченияларды алган, дарыларды ичкен, бирок баары жардам берген эмес. Анан бизге кайрылган операция боюнча операцияга даярдаганбыз. Өттөгү таш операциясы менен операция болду. Холестектомия деп коет медицина тилинде. Бул лапароскоп аппараты, бул денеге эч кандай кесүү жасабай, көзөнөкчөлөрдүн жардамы менен, видеокамеранын жардамы менен операция жасалат. Бизге эртең менен операция жасадык. Азыр 2 саат болуп калды. Өзүн жакшы сезип, басып калды. Бул операциянын дагы бир бул аппарат менен жасаган бир өзгөчөлүгү, бул операциядан кийин оорулуу бат эле өзүнүн кадимки жумушуна кайта алат жана операциядагы эч кандай тоскоолдуктарды сезбейт. Ооруну дагы сезбейт эч кандай. Бул клиника жөн гана медициналык мекеме эмес, бул жаш адистердин тажрыйба топтоочу ортосу, илимий изилдөөлөрдүн очогу, элге кызмат кылуунун үлгүсү. Мында студенттер теориялык билимдерин практикага айландырып, келечектин мыкты дарыгери болуп калыптануусуна өбөлгө түзөт. Клиника азыркы учурда заманбап ошо медициналык каражаттар, техникалар менен жабдылган. Ошондой эле алдыңкы врачтар, республикада алдыңкы врачтар тартылган. Өзгөчөлүгү биз ушул өнөктөштөр, чет элдик өнөктөштөрдүн жардамында ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыркы учурда калкка сапаттуу саламаттыкты сактоо багытында кызмат көрсөтүү болуп эсептелет. Андан кийин ошол биздин өзүбүздө окуган студенттерди ушул практикалык көмүмдөрдүн өнүктүрүү максатында ушул жерде практикадан өтүшөт. Ошондой эле жаш биздин мугалимдерибиз ошондой ушул жерден практикадан өтүп, ушул жерден өздөрүнүн тажрыйбаларын өстүрүшөт. Шифа клиникасы 6 кабаттан турат. Амбулатордук, кардиологиялык, черепия, хирургия жана жандандыруу бөлүмдөрү жайгашкан. Жалпы 54 койкалуу болуп, заманбап жабдуулар, сапаттуу медициналык кызмат жана студенттер үчүн практикалык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ошондой эле башка клиникалардан өзгөчөлүгү бейтаптардын боорун, бөйрөгүн алмаштыруу жана башка бир топ операцияларды жасоо менен айырмаланат. Өзүңүздөр билесиздер, азыр гепатит деген биздин Кыргызстанда өтө көп. Гепатит переходом цирроз деп эң 4-чү стадиясында уже дарылоо жардам бербейт. Бир гана жолу ушул боорду алмаштыруу болуп эсептелет. Ошондуктан биз азыр баягы индиялык партнерлор менен
чогуу ушул жерде операцияларды жасап, операцияларды мындай айтканда биринчи этапта бир арзаныраак кылып, элдерди кыйнабай дегендей. Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыр Индияга барса 25-30 миң долларга операция жасалып атпайбы? Ошондуктан негизги максатыбыз ушул жерде элдерге жардам берүү деп мен өзүм хирург катары ойлойм. Анан ошону ишке ашырам деп келип иштеп атабыз да. Белгилей кетсек, Жалал-Абад эл аралык университети мындан 2 жыл мурда ачылып, билим берүү тармагында медициналык, экономикалык, IT жана менеджмент багытында адистерди даярдоо боюнча иш алып барат. Окуу жайда жалпы 1200дөн ашуун студент билим алат. Мындагылардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген студенттер. Алардын билимин, тажрыйбасын өркүндөтүү үчүн дал ушул Шифа клиникасы ачылган. Зарина Жапар кызы, Бектур Иманалиев, Манас шаары.